Мен ойлойм, эженин өмүрү, эженин элеси, эженин ушул биздин окуу жайыбызга кылган кызматы өмүр бою биздин жүрөгүбүздө сакталат. Элеси эч качан бизден кетпейт. Мен ойлойм, мындай улуу инсанды жоготуу бул ар бир адамдын тагдырында өтө кыйын нерсе. Ага туугандарына, Кулубек агай, сизге, Алмаз Кулубекович, Чолпон Кулубековна, сиздерге мен терең кайгыруу менен көңүл айтам. Арты кайрылуу болсун, жаткан жери жайлуу болсун. Эл жалпы элге баарыбызга жакты эле, жерге да жаксын, жараткан бейишинен орун берсин. Кайрат кылыңыздар. Мен ойлойм, арты жакшылык болсун, мынакей артында калган балдары, кыздары, неберелери дайыма ушу неберелерим, кызым, Алмаз деп оозуна түшүрбөй бизге да айтып жүрчү эле. Ушу жакшы эне, бизге жакшы кесиптеш эле. Шарипа Кадыровна, сизди жоготушу мен үчүн дагы өтө кыйын болуп атат. Кош болуңуз. Жаткан жериңиз жайлуу, бейиштен орун берсин сизге жараткан. Дайыма адамга жакшы сапаттарды көрсөтүп, жакшылык каалаган адамдардын бири деп ойлочу элем. Бул кишинин эмгектери жаштарга үлгү боло турган эмгектер жасаган. Эжени ушул бүткүл өмүрүн ушул университетке арнаган экен деп айтабыз. Себеби дегенде ушул жерде окуп, анан кайра мектепке барып, мектептен кайра ушул университетке келип ушул жерде иштеп, бүткүл өмүрүн ушул жерде аркалап иштеп жүрдү. Жарым кылымдан ашык өзүнүн эмгегин, өзүнүн күч кубатын, убакытын коротуп, мамдын колунан эми билбейм канча студент өттү. Миңдеген балдарды ушул жерде чет тилге сабак берип, бул кишилер айтып кеткендей, ушундай жаракөр адам эле. Ошондой эле Арабаев университетинин ардактуу профессору ушул 80-ге жакындап калса дагы ушул экинчи үйүм деп калчу.